Салам достор, мен Зузу Качиева. Каякта жүрөм? Ойбуй, кайсыл жер бул? Кандай сонун жер? Анда эмесе бул видео ушул жер жөнүндө. Галата кулеси, кыргызча Галата Мунара. Стамбулдагы эң белгилүү жерлердин бири. Европа тарабында Истиклал көчөсүнүн аягында жайгашкан. Галата Мунараны бүт жерден көрсө болот. Анткени дөңдө жайгашкан. Бийиктиги 61 метр, кеңдиги 9 метр. Эң үстүнөн Стамбул шаарынын ар кайсы тарабын көрүүгө болот. Сиздер азыр видеодон көрүп жатасыздар. Кымбаттуу көрүүчүлөр, бул видео аңгыз тилинде. Мен болсо сиздерге кыскача кыргызча которуп берейин. Рим империясынан кийин, Византия империясынан кийин Осман империясы кантип ушул жерди, Стамбулду, мурунку Константинополду тартып алганы жөнүндө кеп кылып жатат. Жана бул Галата кулеси кандайча пайда болгон, биздин күндөргө чейин кандайча сакталып келген. Бул жерде эми тарыхый түшүндүрмө бар. Негизи түрктөр Орто Азиядан келген экен. Ошол Византияга каршы согушуп, ошол Түркияга азыркы таандык жерди Византия империясынан тартып алган экен. Стамбулду негизи Фатих Султан Мехмет хан басып алган экен 1453 ошол Константинополь кезинде Атаман империясы келип ошентип басып алышкан. негизи алтын мүйүз Golden Horn деген
суу Стамбулдун ичинен өткөн суу, ошол суу илгери соода саттыктын борбору болуп саналган экен. Ошондуктан кийин дагы түрктөр ошол боюнча калтырган экен. Дүйнөнүн бүт тарабынан 4 деңиз аркылуу ошол жерге келип соода саттык кылышчу экен. Ошондуктан Стамбулда көптөгөн тилдер, диндер бар. Ичинде бир каты жалаң сувенирлердин түрү болгон магазин экен. Сатылат бунун бардыгы. Китеп болобу, кол жасалгалар болобу, түрлүү кызыктуу нерселер сатылат экен. Бардыгы албетте Галата мунарасы жөнүндө жана ушул жерде болгон диндерге тиешелүү нерселер, андан тышкары китептер, дептерлер, иши кылса өзүбүзгө Галата мунараны эстеп жүргөнгө бир эстеликке бир нерсе сувенир алып ала кетсеңиздер болот экен. Негизи таш менен куруу 14-кылымдан башталган. Ага чейин жыгач менен гана курулган экен бул Галата мунарасы. Бирок 100 жылдан кийин түрктөр Стамбулду басып алышканда, ал кезде Константинополь болчу, азыркы аты Стамбул, Галата мунарасын өздөрүнө ылайык кылып өзгөртүшкөн экен. Азыр Галата мунаранын чокусунда эң үстүнкү кабатында мен туруп ушул видеону сиздер үчүн тартып жатам. Төбөсү ушундай экен. Негедир боз үйдүн түндүгүнө окшошуп кетет экен. Анан ар бир аркадан чыгып, сыртты карап, сырттагы сонун кооздук менен суктанып, сүрөткө түшүп, ошентсе болот экен. Тарыхта бул Галата мунарасы менен байланыштуу бир кызыктуу окуя бар экен. Бул Ахмет Челеби деген киши. Ал тапкыч жана экспериментатор болгон экен. Учурунда ушул канатка окшогон бир аппаратты ойлоп таап, ушул мунаранын үстүнөн секирип, учуп жөнөгөн экен. Азыр көрүп атасыздар видеодон. Ал мунаранын ичинде өзүңүз Ахмет Челеби сыяктуу болуп, бир жерде туруп, учуп бараткандай бир сезимди туйунткан сонун чоң экран бар экен. Азырда мен ошо Ахмет Челеби ордуна учуп бараткандай өзүмдү сезип жатам. Бул болсо Босфор. Босфорду учуп өтүп барып, анан жерге конгон экен. Мына азыр видеодон көрүп турганыңыздай. Абдан кызыктуу ушундай окуя болгон экен.